И, раз, два, три, четыре. Адамдын өзүнө ишенимдүүлүгүн арттыруу маанилүү, ошол эле өз оюн даана жеткире алуу. Эл алдында эркин сүйлөө, ишенимдүү болуу заман талабы деп айтууга болот. Атап өткөн жөндөмдөрдү баланын кичинекей кезинен баштап өрчүтүү анын келечегине оң таасирин тийгизет. Кана Кылымбек, сен бизге азыр жөргөмүш жөнүндө айтып берчи. Үнүңдү бийик чыгарып, тамгаларды туура так айтасың, Айтып бер. Жөргөмүштөрдүн айрым түрлөрү салыштырмалуу узак жашашат. Бирок андан да кызыгы өтө узак убакытка чейин тамактанбай жүрө алышат. Мисалы, бөрү жөргөмүшү орто эсеп менен 305 күн өмүр сүрсө, анын 208 күнүн тамактанбай жүрө алышат. Бул учурда алардын кан алмашуусу дээрлик 40 эсе жүрүп калат. Өзүн өзү өнүктүрүү лагери так, даана жана эркин сүйлөөгө үйрөтөт. Азырда балдар тексттерди окуп, эл алдында өзүн эркин алып жүрүүгө үйрөнүшүүдө. Балам айылда эле ушул жайга окууга жиберсем, анан ойлодук 4 маал жакшы тамагы менен деп ашпозчу алып, ичине баардык мындай окуу турган, адамды өзгөртө турган, өнүктүрө турган курстарды киргизип, ошол эле шахмат болсун, эл алдында эркин сүйлөө боюнча, тартынчактыктан арылуу боюнча, анан бассейни менен, анан ошентип эле идея жаралып эле, анан жайкыга көп айылга дагы кете турчу баягы ата энелери жоктор болуп калат, баягы чоң ата, чоң энелери айылда жоктор, ар дайым шаарда болуп калат. Анан үйдө эле отургандан көрө тескерисинче жайында ойноп атып, эс алып атып, анан өзүн өнүктүрө турчу курс болсо дегенбиз, ошонун тилегибизге жеттик. Сулайман Тоо, Сулайман Тоо деген ким болгон Сулайман? Бул падышанын падышасы болгон. Акылмандын акылы болгон. Вот ошон үчүн Сулайман Тоонун аты, ошон үчүн ал акылдуу болгон үчүн. Значит, ушунчалык падышанын башы калыс болгон үчүн ал кишине эмне айтат экен? Акылмандын акылманы. Лагерде жаш өспүрүмдөрдү ар тараптан өнүктүрүүгө атайын программа иштелип чыккан. Гүлзина Саратова учурда 1 тайпага адеп сабагын өтүп жаткан кези. Аталган сабакта балдар өздөрүн руханий жактан өнүктүрүү менен бирге жүрүм-турум эрежелерине тарбияланышат. Адеп кандай болуш керек? Адепти билиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз кыргыздын тарыхын, маданиятын балдарга түшүндүрүшүбүз керек. Кайсы мезгилден баштап кыргыз эли илгертеден бери өзүнүн тарыхын билген эл. Значит, биз улуу калкпыз. Биздин мына ушул кичинекей калк болсо ушуга чейин өлкөбүз сакталып келатат, тилибиз сакталып келатат, динибиз сакталып келатат. Мына ушулардын баарын тең биз мына этнопедагогиканы биз ушу балдарга түшүндүрүшүбүз керек. Биз кимбиз? Биз кандай болушубуз керек? Биз келечекте ушу кыргыздарды колдогон патриот, акылман, адептүү балдардан болушубуз керек деген темаларды ушу балдарга сабак өтүп жатам. 12 жаштагы Аэлитанын кол өнөрчүлүккө болгон кызыгуусу күч. Бул ирим анын идеяларын ишке ашырып, ар түрдүү кооз буюмдарды жасоого шыктандырат. Мага болсо апам айткан, барып кел деп. Мен мындай деп ойлогон эмесмин. Биз болсо тамак жейбиз ушундай эле деп. Бияктан аябай кызыктуу экен. Көп досторум дагы таптым. Мындай кылып түзөбүз. Мына учурда кыздар кол өнөрчүлүккө үйрөнүп жаткан кези атайын жүн менен мынтип гүлдөрдү жасап атышат. Ал эми бул жолука көңүл бурсаңыздар, мына ушинтип кыздар кол өнөрчүлүккө үйрөнүшөт. Кандай сонун? Бул техника негизи эң оңой. Гүл жасаган бат үйрөнөт кыздар. Абдан бат техникасы тез эле үйрөнүшөт. Мисалы үчүн уже биз жарым саат ичинде бул гүлдөрдү жасадык. Бул гүлдөрдөн резинкаларды, брошкаларды жазса болот. Бул жагына уже резинка тагып алып эле, чачка тагып алса да абдан кооз, сонун көрүнөт. Кыргызстан аябай кичинекей өлкөбүз. Балдарыбыз бактылуу болсо, биз бактылуу болот экенбиз. Ар бир ата эне, анан мен учурдан пайдаланып ата энелерге айтат элем, силер өз бактыңыздар үчүн дагы иштеңиздер деп. Себеби ата энеси бактысыз болгон баланын өзү дагы мынакей бизге алып келгенде бардыгы билинип калат экен. Ошон үчүн үйдө жакшы гармония болсо, үйдө сүйүү
ыраазычылык, сый урмат болсо, анан бала дагы андан ары бактылуу болот экен. Эми учурдан пайдаланып, мен бардык балдарымды, Нур Академияны, дүйнө жүзүнүн балдарын ушул күн менен куттуктайм. Бир эле күндө эмес, жыл бою биз балдар жөнүндө кам көрүшүбүз керек экен, себеби Кыргызстандын келечеги мына ушул бөбөктөрүбүздө. Балдардын өнүгүүсүнө салым кошкондо гана алардын жаркын келечегин камсыз кыла алабыз. Мен күрсем кошо күлүп, ардактап бактын сүйүп, эл үчүн гана жашап, чоңойттум көп үмүт. Эне сага кандай мактап жарашат, эне сенден ким сымыкты талашат, эне сага теңдеш албайт эч бир жан, баардык мактап сага гана жарашат. Урматтуу балдар, сиздерди бардык балдарды коргоо күнү менен куттуктайбыз. Бардык балдар бактылуу болсун. Айзада Нуразелова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ таң маанай берүүсү.